Азирети сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң жакшы амалдардын бири алардын көч башында орозо тутуп тозуп алууну туура көрөмүн дейт. Эмне үчүн? Анткени орозодо көптөгөн жакшылыктар бар. Пайдалары чоң. 3 пайдасын эскерте кетсек, биринчи пайда адам баласы өзүнүн ден соолугунун камылгасын көрмөкчү. Ден соолугу бекем чың болмокчу. Мынакей карап көрсөңүз, жыл бою канча деген азык заттар менен тамактанып, канча деген оокат аш тамактарды денебизге сиңирип киргизип атабыз, бирок денебиз канчалык деңгээлде тазаланып атат. Ошол жанагындай адамдын иммунитети жарала турган жоон ичеги, ошол адам баласын күч кубат жаратыла турган, Кудай Таалам себеп кылып кое турган жерлер канчалык деңгээлде тазаланып атат. Адамдын ошол ооруп калгандыгынын көптөн көп бир себеби, эң негизги себебинин бири ашыкча нерселер денеге топтолуп, сыртка чыгып тазаланбай калган себептен болот. Мынакей орозо тутуу менен бул дүйнөдөгү адам баласына алып келе турган пайдасы адам ден соолугун тазалап, чыңдап, ашыкча заттардан арыла алат деген сөз. Бул бир. Бул эми адамдын ден соолугуна, денесине байланыштуу жаман ашыкча илдеттерден, оорулардан тазаланат. А бул жерде баягындай көзгө көрүнбөгөн жан дүйнөнүн руханий тазалык дагы бар. Ал ошол орозо тутуу менен адам баласы ден соолугуна таасирин тийгизе турган жаман нерседен арылгандай эле Кудайымдын бир жакшылыгынан тозуп кое турган, өнүгүп өсүүдөн, жан дүйнөнүн жарыктыгынан тозо турган илдет оорулар бар да. Көр албастык, өзүмчүлдүк, өзүнүн гана ойлоо, өзүнүн гана көмөчүнө баягындай казанына гүл тартуу, ошо окшогон нерселерден арылып, жалпы адамзатына болгон сүйүүсү, ишкобоздук ойгонуп, адамдарга жакшылыкты ыраа көрүү деген улуу сезимдер ал адамда ойгоно баштайт. Демек, адамдын жан дүйнөсү тазарат, ден соолугу чың болот деген сөз. Анан орозонун чоң бир пайдаларынын бири дагы коомчулукта мындай теңдик пайда болот. Эмне үчүн? Анткени адам баласы ошончолук таңзаардан кечке чейин ачка болуп, орозо тутунган кезде, орозо туткан кезде, кармаган кезде коомдогу абалы төмөн адамдардын жагдайын жон териси менен гана сезинип биле алат деген сөз. Ар дайым курсагы ток болгон болсо, ар дайым бир неаматтын, жакшылыктын, сый тартуунун үстүндө өмүр кечирип жүрсө, ал адамдын ошол ток бала менен ач баланын эч кандай оюну деле жок, ою деле жок деп ата бабаларыбыз айтат эмеспи? Демек, адам жон териси менен ачка болуп, ошол кыйынчылыкты сезе билбесе, коомчулуктун катмарында кандай адамдар бар экендигинен бейкапар калып калышы бул толук ыктымал. Анан үчүнчүдөн, адам баласы коом катары өнүгүү үчүн коомдун ичинде аларды өнүгүүдөн тозо турган жаман нерселерден оолак болуш керек. Ал ошол жаман кумар, напсиге болгон кулдук, напсинин бир жамандыгынан арыла албагандык, мына ушул нерседен орозо бизди тазалап, жалпы адам баласынын арасында ынтымак, ынак мамилени алып келүүгө өбөлгө түзүп берет. Анткени имам Шурумбулали деген Ханафи мазхабта улуу инсан өткөн, ошо кишинин Гунияту завил ахкам фи бугияти дурарул хуккам, Хашия Шурумбулалия деп коет илим майданында. Ошол китепте мындай деген өтө бир тарыхта кала турган сөзүн алып келет. Иза жаатин нафс шабиатил аъда. Адамдын нафсиси орозо кармап, тарбиялап, ачка болсо, адамдын мол ден соолугу чың болот дагы, дене мүчөлөрү ток болот дейт. Нафси ачка болсо, дене мүчө ток болот. Ал көзү ток болгондон арамга карабайт, колу ток болгондон кийин алсызга колун көтөрбөйт, зулумдук кылбайт. Ама буту ток болгондон кийин жаман жерлерге басып барбайт, ыплас жерлерге. Айтор, адам баласы ошол нафсиси ачка болгон учурда, нафсисин ушул орозо менен, жакшы амалдар менен тарбиялап ачка кыла турган болсо, убактылуу болсо дагы, адам жаман нерселерге барбайт. Көзүн май басып калбайт, зулумдукка жол бербейт, бөлүнүшкө жол бербейт, мамлекетинин, эли жеринин, коомунун, адамзатынын өнүгүп өсүшүнө түздөн түз пайдасы тиет деген сөз. Ал эми тескерисинче, иза шабиатин нафс, ар дайым эле жыргал, бардар жашоодо эле өмүр кечирип, адамдын нафси ар дайым ток жүрө турган болсо, жаатил аъда, анда дене мүчө ар дайым ач болуп турат дейт. Көзү менен жаман нерселерди көрүшү мүмкүн, жакшы нерсени көрө албай калышы мүмкүн, ошол колу менен бирөөгө зулумдук кылышы мүмкүн, бирөөнүн бир мүлкүн тартып алышы мүмкүн, оорулук кылышы мүмкүн, госуп бирөөнүн бир мүлкүн ачык жарыя тартып алышы мүмкүн. Айтор, коомго терс таасирин тийгизген дейт. Ошол себептен мынакей бул хадисте эмне деп атат, бизге маалым болгондой, бул айда амалдар кабыл боло турган ай. Демек, ар бир адам кандай амалы көтөрүлүп кабыл болуп атат, Кудайымдын даргөйүндө, илиминде жазылып атат, ошол нерсеге көңүл буруп коюш керек болот.